Assalamu alaikum сүйікті телекөрушілер. Коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу сүйүктүү достор. 6 күн келди. 6 күнү эс алып, эртең дагы дем алыңыздар. Биз менен чогуу болуңуздар, достор. Жалпыңыздарга жагымдуу кеч каалайбыз. Сыналыңыздарга жакын келиңиздер. Кызыктын баары али алдыда. Биз баштадык. Хей, Салам Кыргызстан. Кандай жүрөсүз? Жакшысызбы? Ден соолуктар, иштер дегенде кыйналбайбы? Ысыктан нормально, э? Эми ысык адамга эч нерсе жакпайт го. Ысысак ысып кеттик дейбиз, üşүсөк üşүп кеттик дейбиз. Бүгүн биздин эфирде кызыта турган, ысыта турган, суута турган, салкыната турган ким экен? Биздин бүгүнкү коногубуз ушунчалык мындай биздин коллегабыз да, сага табышмак кылып айтайын. Уудан башталат, бирок сиз табасызбы, таппайсызбы, сиз ойлонгончо Санжар өзү чакыра бербей. Кандай дейсиз? Сүйікті телекөрушілер, бұл жыл өзгөчө жыл, анткени коомдук биринчи каналга дегеле кыргыз теле дүйнөсүнө 60 жыл болуп турат. Ошол жыл 60 жылдык арналып, эң мыкты теле алып баруучулардын бирөөсүн, биздин кесиптешибизди чакырабыз келип атат. Бул мырзанын үнүн ар бир таштан уксаңар болот, анткени мыкты үнү бар. Урмат Борченов, тосуңуздар. Ого! Алыстан уксаң деп батыр, жандан келсең Урмат Борченов дейт. Куш келипсиз, Урмат Мырза. Чоң рахмат, чоң рахмат. Төргө куш келипсиз, биз сиздерге чоң кубанычмен тосуп Саламатсызбы? Куш келипсиз. Чоң рахмат. Жакшы келип алдыңызбы? Албетте, барыңыздарды мындай толук курамда көрүп атканыма Келме кезек, керме тезек деген бекеринен айтылбаса керек. Урмат мырзанын биз Келип калыптыр кезек. Биз конок, мурда биз конок болуп бардык элек. Бизге конок болуп келипсиз. Биздин төргө куш келипсиз, үйгө куш келипсиз деп сизди көргөнүбүзгө биз кубанычтабыз. Чоң рахмат. Мен деле ар бир кыргыз сыяктуу мындай коноктошконду жакшы билем, бирок конокко барганды жакшы билбейсиз. Билбейм окшойт. Биз албетте эле кадимкидей эл катары эле келдемей бар, кеттемей жок, каалаганда акырынан туруп кете берсеңиз боло берет дегендей. Чарчап кеттиңизби, акырын жылы берсеңиз боло берет. Бирок эфир бүткөндөн кийин. Сүйлөштүк. Кененирээк отура берсеңиз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, биз балким кээ бирөө билет, кээ бирөө билбейт. Voice актер деген бар. Биздин урматыбыздын, урмат досубуздун үнү ар бир жакта угулуп атат. Ошол жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Деги эле сиздин кайсы талантыңыз биринчи башталды? Радио тармак биринчи башталдыбы? Теле тармак биринчи башталдыбы? Же болбосо дароо эле роликтерди үнүңүздү жаздыра баштадыңызбы? Ошол жөнүндө баштасаңыз айтып берсеңиз. Мен эмгек жолумду туура ушул коомдук биринчи каналда баштагам. 9 жыл болуп баратыптыр. 19 жашымда кастингтерди катышып жүрүп, арасында радиого кабыл алып калышты. Анан эң эле алгач эң жаш диктор деп жаңылыктарды окутканга биринчи радиодо диктор катары коюшкан. Жаңылык окудуңуз? Жаңылык окудук. 19 жаштан баштап. 9 жыл болуп калыптыр. Ушу 9 жылга чейин биздин Урмат мырзабыз үнү кандай эле? Мурда эми деген бул суроону мен экинчи же үчүнчү кишиге берип атам, дикторлорго, бизге келген конокторго, Ошо сүйлөп атканда эле мындай рамканын ичине кирип калат да. Мурда сиз кандай сүйлөтчүңүз эле? Ушундай эле алтын үн беле, ушундай бархыт үн беле? Бир аз балким. Бирок мындай бир аз бир профессионалдуулук ушул кесип бир нукка салып коет, сиз айткандай. Бирок мына текст окуганда кадимкидей эле сүйлөп атам. Жок, мурда тоса кандай сүйлөтчүңүз? Ушундай эле сүйлөтчүңүз беле? Ооба, ушундай эле. Ушундай эле? Ооба деппи? Ооба. Урмат мырза, көбүнчө радиодо иштегендер телевиденияга көп деле баргысы келбейт. Радиодо, телевиденияда жүргөндөр радиого көп баргысы келбейт. Текир башка дүйнө болуп жүргөнүн биз үчүн бул маалымат болуп жеткен. Сиз эмнеге калгандай чечим менен телевиденияга келип калдыңыз эле? Бул менин чечимим эмес болчу, бул кандай чечим? Кимдин чечими болчу? Келишип калды да, кыскасы. Негизи рекламалык биринчи рекламага чыгып бер деп сунушташты. Анан кийин мен болсо рекламага чыгыш үчүн, телеге чыгыш үчүн мындай татынакай кишилер керек, сулуу кишилер керек. Биз кадр сыртында эле кала берели десек, болбой ишенип бир мүмкүнчүлүк беришти. Анан аракет кылып көрдүк, анан жактырышты, көпчүлүк колдоп кетти. Анан кийин, азыр мүмкүнчүлүк болуп атса, эмнеге болбосун деп, ансы деле бош жүргөндөн кийин. Бекер жүргөнчө бекер иште деп. Бекер иштеп, анан ошентип телеге аралашып калдык да. Урмат мырза, мынакей сиз радиодо да иштептирсиз, теледе да иштеп атасыз дегендей, ишиңизге ийгилик. Радио менен теленин айырмасы кандай? Жакшы, жаман жагын салыштырса, же болбосо каягы оор, каягы жеңилирээк? Радиобу же телеби? Экөөнүн тең оорчулуктары бар, бирок жеңилдиктерин айта турган болсок, радиодо
шлепкачан шортачан келсең болот жумушка. Ошол эң жакшы жери, эң ыңгайлуу жери. Анан кийин эң башкысы радиодон сени эч ким көрбөйт, демек сен дагы көбүрөөк ачылганга мүмкүнчүлүгүң бар. Теленин жеңилчилигичи? Теленин жеңилдиги ошол ачылганыңды баардыгын эл көрөт, байкайт. Бул дагы артыкчылык болуш керек менимче. Эми магачы кызык болуп аткан негизи. Жаңылык окуп турсуз да башындачы. Ар түрдүү жаңылыктар бар. Аябай кайгылуу жаңылыктар бар. Мындай карасаң, ушул дагы жаңылыкпы деген жаңылыктар бар, мисалы үчүн күлкүлүү жаңылыктарчы. Бир эмоция менен, бир өзүнүн стандарты менен окуш керек да. Ошол учурда оюңузда калган, эсиңизде калган, жашчылык кылып келген катачылыктарыңызды элестеби? Балким окуп атып жаңылыкты окуп деп күлүп ийген, же болбосо кайгырып ийген, чүчкүрүп ийген, жөтөлүп ийген. Жо, жаңылык окуганда биз андай эмоцияларга берилчү эмеспиз, так дааны окуш керек. Жаңылык окуган, эмнеге жаңылык окуган басам мен башында макул болгон эмесмин. Келиңиздер биз деле көңүл ачуучу программаларды алып барбайлыбы? Радиодо деле шоу көп да. Шоу алып баралычы келиңиздер десек, жок. Диктор жоопкерчиликтүү жумуш, бийигирээк турат диджейге, жөнөкөй диджейге караганда. Сиз ошону жоопкерчиликти сезиңиз. Ар бир тамганы, ар бир тыбышты туура айтыңыз. Биз сизге ошол радиону, жаңылыктарды сунуштайбыз дешти, анан кийин эми ошончо сунуштап аткандан кийин, мүмкүнчүлүк берип аткандан кийин кой деп. Жок деш, уже вариант жок болуп калды. Вариант жок болуп калды. Ал эми диджей болуп иштеп жүргөндө, айтмакчы, көңүл ачуучу программаларды алып барып жүргөндө, пультта дагы өзүң отурасың. Ал жерде пультты өчүрбөй калган учурлар болот. Диджейдин баарында эле болгон болуш керек. Ошо үйдө апаң менен сүйлөшүп атасың, же телефон менен сүйлөшүп аткан бардыгын эфирге кетип калган болгон учурлар болгон. Урмат, айтып кетсеңиз, сиздин мындай ошол эле учурда Салам Кыргызстан чыкканга чейин бир күн мурун чыккан, Салам Кыргызстан менен теңми-тең чыгып калган сонун мыкты долбоордун алып баруучу болуп жүрчүңүз. Ак терек, көк терек деген ырчыларыбыз барат, таймашат, ырдашат, жандүн. Ошол жакта көбү билгилинип калды. Ким ырдай алат, ким ырдай албайт. Бул ырдай албайт деле турбайбы деген кептер канча болду. Ошол үчүн элдин баары үйүлүп телевизор көрүп калышты, айтмакчы. Айта турган нерсе, аябай ийгиликтүү долбоор болчу, мыкты долбоор болчу. Элдин баары күтүп көрчү. Эмне болуп жок болуп кеттиңер? Каяка кетип калдыңар? Ак терек, көк терек бизден. Сиздер өткөндө келбедиңер беле? Ошондон кийин эл көрбөдү. Мен билчим, ошону үчүн Санжарды чакырбай коюп турбуз да көрсө. Кесиптештерим келип жалып кеткен турбайсыңарбы? Жөн барбай барып жалып кеткен турбайсыңарбы? Жок. Тамаша, андай эле эмес. Бизден кийин көп эле барышпадыбы? Тамаша, албетте тамаша. Биз азыр декорация ойлонуп атабыз. Жаңы форматта буюрса күзүндө биздин телекөрүүчүлөр, сүйүнчү туугандар, экинчи сезон баарыңыздарды кубантабыз. Дагы көптөгөн ырчыларды. Күзүндө, аз күндө. Эми ушундай эле биз дагы билгибиз келет. Мына Кудай буйруса биздики, сиздердики экинчи эле сезон болоттур, биздики 7-чи сезон болуп атат да. Анан кийин кандай ойлойсуз, көрүүчүлөр Салам Кыргызстанды жакшы көрөбү же Ак терек, көк теректи жакшы көрөбү? Албетте, билесиздерби, бизди аябай окшоштурушат. Анан кийин бардыгы бир жактан чыгаткандан кийин менимче биз тескерисинче абдан жакын достордон болушубуз керек. Жок, элдин ою, элдин оюн эми атайын эсилдөө жүрүш керек да анчын. Бирок бизге аябай эле көп макташат. Бизди мактабайт, сиздерди мактайт, Бизди макташат. Жакшы. Албетте эле. Ийгилик кылайбыз. Бизде эч кандай мындай көрө албастык сезим жок. Анткени биз ансыз деле эң мыкты сизден мыктыракпыз да, туурабы? Ошончо 7-чи сезонго кетип калдык. Ошончо 7 сезон деп коелу. Албетте эле, тарзыткенин баары тамаша, урмат. Сизде ушул учурда биз декорацияны алмаштырып атабыз деп айтып атпайсызбы? Эми сиздердики да декорация өзгөрүп жакшы. Сөзсүз түрдө жаңылык болуп турган аябай эң сонун нерсе. Декорация өзгөртүп аткан убакытта биз байкап көрсөк, интернетке дагы аябай басым жасап, YouTube тармагына жаңы проект кылып, Борченов шоу кылып ачтыңыздар. Ал жактагы адашпасак бир 5-6 да эфир чыкты окшойт. Андан соң акырындан ал жакта көп активдүү болбой калды окшойт. Фрунзе лайф жөнүндө айтып бериңиздер, жана ушул Борченов шоу жөнүндө айтып берсеңиздер. Эмне болуп интернетке кире баштадыңыз? Эмне болуп чыкты? Эми декорация убакыт алат экен. Ал убакытта бош жаткан азыр эми мен үй бүлөлүү эмесмин. Убактым бар көп. Аны ошол убакытты туура колдонуш керек. Анан кийин биз интернетте дагы бир аз активдүүлүктү көрсөтөлү деп өз күчүбүз менен тартып көрдүк. Анан кийин өзүм тарткан бир аз
Окшошпой калды. Жок, мүмкүнчүлүктөр чектелүү болгон үчүн анан бир аз Баягы токтото кендиргени турабыз. кеткен финансы. Ошол да. Жакшы. Ошол жагына келип эле Такалып такалып калып атасыздар. Такалып калат, бирок улантабыз. YouTube'да биздин ишмердигибиз уланат, дагы көп идеялар бар. Улантыңыздар, албетте чыгармачылык бул эч кандай чеги жок дейт. Бийиктиктен бийиктикти багындыра бериш керек экен. Азыр эң жакшы тема козгоп кеттиңиз, мен бойдокмун деп. Бул биздин үчөөбүздөн Гүлжайнанын үй бүлөм жок, али бойдокмун, иштегенге мүмкүнчүлүгүм бар деп кеттиңиз. Сиз мындан 19 жашыңызда 9 жыл мурда келген болсоңуз, азыр жакшы эле 30дун кырына чыгайын деп калыпсыз. Эмне бойдок жүрөсүз? Эми буйруган күнү албетте Барбы сүйлөшкөнүңүз, эмне айта бериңиз, өзүңүздүн жашоо жөнүндө да бир аз айтып кеттиңиз. жашоо. бизге келген баары эле бойдоктор эле келип атабы, эмне? Эмне эч ким тийбей атабыз силерге. Тийбей атат. Азырынча ылайыктуу Таппай атасыз? Да. Ооба. Ошол эле. Ошол эле, Кандайды ошол эле издеп буйруган атасыз күнү. анда? Түшүнгөн, Өзүңүз- эстүү, дээринде бар. Болду, Өзүңүз ушул эле каяктан сөздөр. колунусуз? Мен ушул суроо абдан популярдуу суроо. Мен чүйлүк Болосуз, ата энеңиз, бир туугандарыңыз. аларда. Жок, канча бир тууганыңыз бар, ата энеңиз каякта иштейт. Эми өмүрлүк жарыңыз жок болгондон кийин толугу менен биография керек Өмүр үй бүлө жөнүндө да бир аз биле кетели, маалымат. Ата энем айылда мал доктор болуп иштейт атам, апам үй кожойкеси, 2 иним бар. Иним үй бүлөлүү, кыздуу болгон 1 жыл мурун. Иниңиз? Иним. Анын да кичүү иним бар, ал кичүү иним Улду болуп калды, андан киши болду. Анысынын 2 баласы бар деп коем. Тамаша, ал 2 окууну бүтүрдү, буюрса быйыл дагы бир окууга тапшырып атат. Айтсаңыз, урмат, бизде Кыргызда айтып коет го, эжесине мурун сиңдиси тийсе да эжесинен уруксат сурайт, же болбосо иниси агасынан. Сизден иниңиз уруксат сурап үйлөндүбү? Бул кызыктуу окуя. Мен окууну бүткөндөн кийин эми атамдын, аталарымдын теңтуштарынын бардыгы эле чоң ата, чоң эне болуп башташты да. Алар өздөрүн кемсезип, уулум, үйрөн. Мына окууну бүткөндөн кийин 2 жылдан кийин айтышты, 2 жыл беребиз, үйлөнүшүң керек. Анан 2 жыл мурун менин суроогум бүттү. Бирок кыз жок. Анан тиги иним ортончу. Ал кыз менен сүйлөшүп тааныштым деди. Үйлөнтөбүз дедим. Үйлөнттүк. Мага да 2 жыл беришкен болчу. Озартып алгам өзүмдүн суроогумду. Бирок быйыл тилекке каршы бүтүп атат ал сурок дагы. Эми быйыл иниңизге бериңиз. Кийинкисин үйлөнтөбүз, дагы 2 жылга узартабыз. Кийинкисин үйлөнтөбүз, кийинкиси бир кыйынчык болот, 11 жашта деп коесузбу? Жок деген 12 чыккан үйлөнтөбүз деп. Урмат. Ошентип 12 жыл дагы утам деп коем. Урматтын негизи эле Урмат мырзанын эң чоң мага жаккан бир ийгиликтеринен бири Урмат мырзанын үнү коомдук 1 каналдын официалдуу үнү. Ар бир анонс, ар бир реклама, ар бир чыккан бир кичинекей үн болсо дагы сөз Урматтын үнү чыгат. Урмат мырза, эми телекөрүүчүлөр балким сиздин үнүңүздү угат, "Мон бир жактан уккан болчумун, бирок каяктан көрдүм эле" дегеткандар дагы болушу мүмкүн. Абдан көп. Эми айтып кетсеңиз, текст келгенден баштап телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, интернет колдонуучуларга жеткигенге чейин сиздин үнүңүз кандай процесстерден өтөт? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне болуп жазылат? Кандай нерселерден өтөт? Кухнясын, ашканасын айтып бериңиз. Ашканасы көбүнчө биздин мен иш бөлмөмдө эле, үйүмдө эле өтөт. Үйдө эле, ооба. Үй шартында эле. Текст келет, көбүнчө тилекке каршы кыргыз тилинде абдан көп каталар менен келет. Мен негизи кыргыз тил мугалимиме, орус тили мугалимиме дагы да болсо эфирден пайдаланып чоң рахматымды айткым келет. Айнар Олбековна, биздин сүйүктүү эжелерибизге чоң рахмат. Ошол тексттерди биз оңдойбуз, түзөйбүз, анан кийин бир калыпка келтиребиз. Кээде болсо абдан дароо окуганга туура келгенде мен оңдогонго жетишпей калам, түз эле окуп салам. Алардан кечирим сурайм эгер ката кетирген болсом. Бирок сөз түрдө, мисалы үчүн, биз орус тилинин алып жүрүүчүсү эмеспиз, анын ударенияларын карайм. Басымдарын карайм, интернеттен карайм, 2-3 булактан текшерип караштырып, анан кийин туурасын окуганга аракет кылам. Себеби бизде чоң жоопкерчилик. Албетте. Орусча, кыргызча ошо жарнамаларды окуйсуз. Англис тилинде же болбосо башка тилде окуп Англис көрдүңүзбү? тилинде, анан кийин түрк тилинде, биз түрк университетинде окуганбыз, ошон үчүн түрк тилинде да окуйбуз. Ал эми ушул окуткандачы текст келди, үйүңүздө эле, бөлмөңүздө окудуңуз, ал жазылды. Окудум, өзүм менен ошону түшүндүм, көрдүм болжол менен,
Мисалы үчүн спорт ордосу десе дароо Кожомкулду элестетем, ат көтөрүп аткан спорт ордосу. Коомдук биринчи канал десе, коомдук биринчи канал. Себеби биз чоңбуз да. Коомдук биринчи канал. Дароо ошолорду көрүшүң керек да. Окуп аткан нерселериңди, ар бир сөзүңдү көрүшүң керек. Анан конокторго дедим, көрөрмандарга, угармандарга жеткиришиң керек. Болгон эмоцияң менен мен алым жетишинче жасап атам албетте. Текстти канча күн дайынданасыз кээде? Эң узак дайынданганда. Эң узак дайынданганда андай тексттер бизде көп деле жок тилекке каршы. Ошонусу менен мен азыр утуп атам да, себеп дегенде менде билим да жок да актёрдук боюнча. Анан кийин өтө деле көп талап кылынбайт. Кээде биз бир нукка түшүп алабыз, өзүм жакпай кетем, анан кийин дароо дайыма эле көбүнчө өзүмө жакпай кетем. Бирок мындай чет элдик дикторлорду угуп карап, могу жерин жакшы окуптур. Сонун интонация экен. Колдонсо болот экен. Телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстандын дагы анонсун Инстаграмда угуп аткан, Ютубта угуп аткан, коомдук биринчи каналда чыгып аткан анонстагы Урмат мырзанын үнү. Коомдук биринчи каналда. Салам Кыргызстан. Көпчүлүк элестетет да, бир 40 жаштагы киши болуш керек. Сен белең, кичинекей турбайсыңбы? Боюңда кичинекей экен деп. Жашоодогу, жумуштун арасындагы эң эсте калган текст кайсы болду эле? Мол текстти ким жазды, мол текст мыкты экен деген роликтердин арасында. Текст билбейм, текст көбүнчө келгенде мен сөгүнөм, кантип болсун деп, бирок окуганга туура келет көбүнчө. Оңдойм. Ошол убакыт ичинде эң эсте калган бир бирок эсте калган текст жок. Анан кийин эң башкысы жанагы жогорудагыдай эле дейм, ар бир адамдын өзүнүн үнү көбүнчө өзүнө жакпайт. Мага деле жакпайт. Мисалы үчүн мен деле тажайм, көп уккан сайын ого өтөр, уялып кетем кээде. Болгону кээде болуп калат, 1-2 жолу болгон, 2 жолу роликти көрөсүң, өзүң үнүңдү тааныбайсың. Ушундай сонунбу, деп. Бир шоколаддын ролик болчу. Өзүңүздүн үнүңүздү тааныбай калдыңыз. Тааныбай калып, мага аябай жаккан, ролик үчүн мен барып шоколадын алып жегем. Урмат мырза, айтсаңыз, мынакей үнүңүз, сиздики мынакей алтын үн, сизге жакпаса элге жагат. Ошон үчүн сизде көп ушундай роликтерди окутуп, ушу 9 жылдан бери акча каражатын таап келе жатасыз, Анан кийин ушундай сонун алтын үн ырдаганда кандай болот экен? Ушунчалык кооз болобу экен, же болбосо ырдаганда болбой калабы? Жок, ырдаганда ырдабай эле кой дешкен. Ырдабай эле кой дешкен. Кол чаап мүмкүн болуп көрбөйбү? Анда сиздерге биринчи жолу Урматтын ырдаганын угайлы биз дагы. Коомдук биринчи каналда Урмат Борченов ырдайт. Ал мезгил менин эсимде. Зойт. Алида сонун сезимде. Ар дайым күтүп барчумун. Анда да алтынчы да күнү кечинде. Ой, сонун эле ырдайт турбайсыз. Сизден ырчы деле чыга турган экен, негизи Урмат мырза. Урмат мырза, үнүңүзгө береке, мыкты ырдап бердиңиз, кол чаалар деги эле таң калтырды бизди. Сюрприз катары дагы сонун болду, бир кол чаап койсоңуздар. Урмат Борченов, сиз үчүн Кыргызстандын жаркын келечеги дегенде кандай элестетесиз? Дени сак улут, дээринде бар инсандардын мүмкүн болушунча көп болушу. Анан мекенин сүйгөн чыныгы патриоттор. Анан эң башкысы бул Озвучкага көп заказды коюңуз. Ооба. Кол чаап койсоңуздар болот Урмат Борченовго. Келиңиз Урмат мырза, жылдыздуу селфи сиз менен. Андан соң биз сиз үчүн бир мощный оюн даярдап койгонбуз, ошого дагы убакыт келет. Кана туугандар, Урматтын чыныгы күйөрмандары, кол чаабалар жаңырсын. Жалтыраган адамдарбыз да негизичи бизче. Анда эмесе биз азыр сизге Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан билеттерди бергенге чейин, суусундуктарды бергенге чейин жакшынакай оюн даярдап койгонбуз. Келиңиз, реквизиттерди алып келейин дагы. Шорлорду утуп алыш керек турбайбы? Шорлорду утуп алыш керек. Келиңиз анда оюнга бир күчтөнүп суу ичип алыңыз, Шоро компаниясынын. Туугандар, биз бир рубашка бар. Окмош атайын сонун оюн даярдаганбыз, Урмат мырза. Ушул кийимиңиздин үстүнөн эле кийсеңиз болот муну. Кайнап кетпейинби? Кайнап кетпейсиз. Атайын. Батамбан да көрөм. Батасыз, чоң размерин алганбыз. Келиңиз, жардамдашалы. Анда эмесе, Урмат, биз даярбыз. Сиз даярсызбы? Албетте. Азыр бул жака бул акчаны баарына чачабыз. Келиңиз. Могул жерге чачабыз.
долларларды сиз чачыңыз, 5000 сомдарды биз чачабыз. Бол, кадимки жерге чачып бериңиздер. Көбүрөөк кылып эле. Ой. Мына көпкөн деген ошол акча чачып, жалаң 5000 сомдуктар. Акча колдон Açılan кири. bu geçte, çaçılan bu geçte. Ay. Оңой. Шунчалык Бул жакта бул жерлерге жарышат. Жерге жабышат. Азыр экөөбүз 1-2-3 дегенде тияка кулай калып, бияка кулай калып, оонап көбүрөөк акча чогултушубуз керек. Ким өздөгө көп, эң көп акча чогултса, ошол утат. Жакшынакай музыка болот, жагымдуу чыгарма болот. Аны экөөбүз жарышабыз. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Ким көбүрөөк акча табат? Ким көбүрөөк акча табат? Ким азыр акча тапса, ошол 100 ажымайын жасайт. Не? Сүйлөштүк. Жа күлкүлүү, жакшынакай кооз күлкүңүз менен күлө баштадыңыз. Кана, туугандар, салам Кыргызстанда эркекче таймаш, эжекелер. Бирөөңүздөр мен тарапка жардам берип тургула. Акча санайбыз. Сиз Назира эжекеси, Гүлжан айым бул. Аялдар акча сынаганды билиш керек. Даярбызбы? Музыка коюлсун. Тапканды билиш керек. 10, Ну, чухал. 11, 12, Гүлжан айым шыпылдайт акча. 15. Сезде өз келгенде ушундай акчасын эле тас чөнтөк-мөнтөктүн ишара болуп окшойт. 18, 19, 20, 21. Түштүр. Ортосунда акча жакшы. 5000 сом жакшы жерге туруп калыптыр. Долларды өзүнчө 21, 22, Доллар 3 деп саналабы? Ооба. Же курс менен саналабы? 24, 25, 26 айрылганда Эсептеңиз, 1, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Канча экен сіздікі? Сіздер санағыла, ана 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Байқатасыңар, байқатасыңар. 41, 42, 43, 44, Мен мөлде 45. көзімен көріп қотпаймын, мөлде көзімен көріп қотпаймын. 45, 45. анан 200 доллар. Bizde $100, 4,5. 4,5 бе? Анда туғандар 45 қағрана 4,5 көбірек. Урмат Борченов ұтты, браво! Жасын ақта, жасын. Урматыңызға. Ардайым сізге рақсығыз білдіреміз. Чоң рахмат. Бұл жылы 60 жылдық болотат бұйырсақ телевидениесы мындан арыдағы кейінгі жылы 120 жылқы да ушинтип акча жинайды. Ошондо да акча жаап турсун. Ансында акча жаап турсун. Жана ошондой эле ушунчалык канча акча тапсаңыздар дагы ошончолук аброй табыңыздар, ыйман табыңыздар, ишиңиздерге ийгилик, көп деген көрүүчү табыңыздар, угуучу табыңыз. Урматка бир кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат, аябай Бар болуңуздар. оголонуп акча жыйнайм деп кыйналган чыгарсыз. Келиңиз сизге эркин микрофон, кыргыз элиме болгон кайрылууңуз, жакшы сөзүңүз. Мен сиздердин сөзүңүздөрдү кайталайм. Алтын издебей, алкыш издегиле, бар болгула, аман болгула, эң сак болгула. Рахмат. Чоң рахмат. Анда болсо мынакей сизди кургол кетирбей, жакшынакай биздин башкы демөөрчүбүз Шоро компаниясынын атынан, Шоро байкебиздин атынан сизге сонун кыргыздын нукра суусундуктарын тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чаап коюңуздар. Шоро компаниясынан чын элден ыраазычылыгыбызды билдирип, ушундай чоң шоу кылганга мүмкүнчүлүк берген. Кол чаабар. Шоро байкемди тосуп алыңыздар, Арагачы байкемди. Келиңиз байкем, келиңиз. Баракелде. Урмат, күзүндө чоң футбол таймашы болот. Биздин футбол курама командабыздын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынын официалдуу суусу Легенда. Легенда суусун ичиңиз, Шородон ичиңиз, Бозодон ичиңиз жана ушунун баарын курут менен жеп коюңуз деп туруп, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат. Денсаулык Убактыңызды пайда бөлүп келген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизди Шоро байкебиз өз үйүңүздө жеткирип келет. Чоң рахмат. Моларды да шыпыра кетейинби? Жок, аны биз өзүбүз эле жыйнап Өзү коебуз. сине алабыз. Буну Назира эже үйүнөн ала келген болчу. Анда эмесе кол чаап койсоңуздар болуп турганда. Ишиңизге ийгилик, майрамыңыз менен дагы бир. Чоң рахмат. Жакшы барыңыз. Жакшыңыздар. Урмат Борченов. Эң кымбат костюмун кийип келип баракай калат. Меникине окшош костюм экен. Эгерде сиздер бул билдирүүнү угуп жатсаңыздар, анда мен сиздер менен талкуулашууга мүмкүнчүлүгүм жок. Балким мен үйдө болбошум мүмкүн, шаарда да эместирмин. Эми мен өмүр бою эңсеп келген ишим менен алекмин. Эми гана үй бүлөм менен бирдикте тынчтыктын рахатына бөлөнүп жатам. Бул жашоонун бакыты табылса, анда бир жаралганыбызда да арман жок.
Легенда. Нагыз жашоо. Учурдун маңызы. Урматтуу кыргызстандыктар, кыргыздын суусуна эч бир суу жетпесе керек. Өзгөчө легенда суусуна. Албетте, легенда суусу ден соолукка өтө пайдалуу экен. Өпкө, бөйрөк, жүрөк, ашказан, иче карын баарысын тазалайт экен. Андан сырткары сонун кылып арыктатат. Ой, кандай сонун болду. Биринчи коногу сонун, көңүлүбүздү ачып, ушундай. Экинчи конокту билесизби ким экен? Албетте билем, ал жигит деген. Ушул жигиттин бай экенин байкап калдым мен. О, мен дагы байкадым да, дүйнө жүзүн баарын кыдырып жүрөт, каяктан акча алып атат дейсиң, ошо бай да, мындай той топурдан деле көрбөйбүз, бул акчаны каяктан алат болду экен. Кыргыздын бай жигитин анда тосуп алалы, Санжар мырза айтып койсоңуз. Ушул ким болду экен деген ой албетте эле биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн жүзүнөн көзүнөн байкалып турат. Интриганы ачалы дагы сиздердин назарыңыздарга тосуп алалы туугандар. Саякаттаганды жакшы көргөн, ырдаганды мыкты билген жана красавчик таланттуу жигит. Тосуп алыңыздар, Максат Садырбеков, салам Кыргызстанда. Ассаламу алейкум, саламатсызбы, куш келипсиз, келиңиз. Төргө өтпөңүз. Кол чабуулар, Максат Кандай Садырбеков. келип алдыңыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшы, жаркылдап жайнап келип калдыңыз. Дүйнөнүн төгөрөктүн 4 бурчун кыдырып жүрөсүз анан. Ооба, жүрөбүз. Баары жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Бай деп азыр эле эл журтка жарыяладык. Анткени дүйнөнү бүт кыдырып, дүйнөдө бир мындай кыдырбаган, барбаган жер калдыбы? Дүйнө аябай эле кенен экен. Чындыгында мен ушу жакын арада эле ушу уюлдук телефонума бир жаңы программа көчүрүп алгам. Ал жерде кайсы жерде болсоң ошол жерлерди белгилеп коет экенсиң, үстүнөн карап белгилейт экенсиң, анан канча процент кыдырдың, анан дагы кайсы жерлер калдыгын баарын көргөзөт экен. Анан карасам Канча процент? 20 эле? 20 эле. Бирок 20 эле негизи процент. дүйнөдө канча мамлекет бар сиздин билишиңиз боюнча дегиле? Көп эле. 400-дөн ары жак бер жагына жакын болсо, кичинекей автономный ары жак бер жак кошулганда ошонун 20% дагы бир топ эле мамлекет болуп калат. Көп эле мамлекет көрсөз. Буюрса баарын. Алдыгы көйнөк Таиландтан окшойт. Бул спецзаказ, бир жыланды өлтүрө калып деп коюңуз. Таиландтан муунтуп жөн экөөбүз. Макс, сизди бүгүнкү келгенибиз бизге өзгөчө бир кубанч жатат, анткени жалгыз биринчи жолу келип атасыз. Бул күнгө чейин нон-стоп менен келдиңиздер, жаңыңызда Чопон айым бар болчу. Андан соң нон-стоптун бир убактысы бүттү, жаңы соло проект башталды. Айтып кетсеңиз, группадан кийинки жашоо барбы экен? Албетте, негизи ар бир нерседен кийин эшик жабылып атканда, башка эшикти ачсаң, ачылат экен. Ачылат экен. Ачылат экен. Ооба. Негизи ушул чогуу нон-стоп болуп жүргөндө дагы жакшы эсте калар көп нерселер калды. Ал жерден да тажрыйба топтодук, анан бышып калгандай сездик, бири-бирибиз мындай ойлорубуз дагы чопондук башкачараак болуп кетип, меники, анан биздин продюсерибиз айтып атса, биз дагы мындай эме болуп, анан бүттү деп чечтик да, мындай баарыбыз чечим, мындай эч кандай ортобузда уруш же талаш. Сиздердики тескеринче болуп атат да, мындай карап көрсөк, мисалы жалгыз ырдап жүрүп, аны элге жаңылык кылам деп, башка дагы аты чыккан ырчылар менен экөө дуэт болушуп, элдерге жаңылык киргизет да. Сиздер болсо дуэт болуп туруп, анан кийин экиге бөлүнүп кеттиңиздер да. Анан кийин мындай Кудай сактасын, ажырашуу болгондо деле адам аябай кыйналат да. Сиздер мына канча жыл, 7-8 жыл чогуу иштеп туруп, анан экөөңүздөр ажырап кеткенде мындай ичиңизден эме жаман болуп, жоксурап, жаныңызда мындай ар дайым жаныңызда бирөө болуп ырдап көнүп калгансыз, анан жалгыз издеп чолпонду ушундай болуп эметкен жоксузбу? Жок, болду, албетте. Адамбыз, жүрөк бар дегендей. Анан 8 жыл бою эч кандай урушпай, талашпай жакшы иштеп келдик. Биздин продюсерибизге дагы ыраазычылык терең. Бизди ушул деңгээлге чейин өзү тарбиялап келди деп айтсам, мындай жакшы нерселер дагы алдык. Анан албетте көнөсүң, адамга адам көнөт. Анан ошол эле учурда бир жериң мындай ооруйт, анан убакыт кайра эле ошол жерди башка нерсе менен толтурат дегенде. Ошол сыяктуу эле мен оюмча ошол башында баарыбыз эле мындай кичине мындай депрессияга жакын, жаман болуп, ушунча иштеп жүрүп эле анан кийин ырдабай калып эле, баягында дагы 2-3 жерден ырдап аттым сахнада. Чындыгында мындай дискомфорт да бар да, бир аз көнүп калгансың. Жалгызсырап эле. Негизги сизге көбүрөөк кайсы жакыныраак, кайсы жакшыраак экен?
мүмкүн соло болбой эле дуэт тырдап жүргөн жакшыдыр. Албетте, ал деле жакшы. Ошо негизи Чолпон менен бир ушундай да сөз болгон. Мындай анализировать этип баштаганбызда биз дагы ушу нон-стоп менен жүрүп, ырларды жазып, анан ошол учурларда биз бир нерсени түшүнө баштадык да, чыгармачылыкта дагы мындай 50% менен иштегенди көнүп калыптырбыз да. Болот го ушундай зона комфорта деп коет да мындай. 50 мен өзүңдүн максимумду өзүмдүн максимумун мен өлүп мен ыр жазып атканда, ушу жаныма келген ырды дагы ушу автордук чыгарганда, мен өзүмдүн текстимди билчүмүн, өзүмдүн кандай мондай кылып коем. Бул жерден Чолпон кирет. Ал жак баары жерде ко Чолпон кирет. Ал жердин баарын карайсың, анан бирок ошол учурда ошону түшүндүм да чындыгында. 50%га көнүп калат экенсиң да. Анткени биз ар дайым интервьюларда болобу, кээде кыргыз тилинен сүйлөп мен ушу сүйлөп баштасам эле Чолпон унчукпай калса, ага дискомфорт болуп мындай көп унчукпай атам депчи, мен да сүйлөшүм керек. Ушундай учурлар болот. Орус тилине барып отурганда мен дагы кичине такалып калсам, Чолпон уланып кетип, экөөбүз бири-бирибизди мындай жаап толуктап, мындай кандай бир каталар болсо, жаап кетип жүрүбүз. Анан азыр ошол 100% жоопкерчилик өзүңөрдө. Өзүбүздө. Ар бир Чолпондо өзү, менде өзү. Ошондуктан мындай дагы өсүү, дагы бир нерсеге баруу деген бир тоже. Эң ал эми айтып кетсеңиз, 50%га иштеп жүрөдүң дедиңиз, андан бөлүндүңүздөр. Эми сиз 4 айдан бир клип жараттым дедиңиздер. Андан спад болуп кетип 30%га иштеп калган. Анда дагы 30% болуп калды деп атасыз. Бирок мындай өкүңөрдө бири-бириңерге атаандаштык, тиги Чолпон деген мындай жазып тур, мындай кылып тур, мен эмне кылып жүрөм, же балким Чолпон Макс тияк-бияк кылып тур, мен кылбай жүрөм деген бир сезимдер болбойбу атаандаштык? Жок, эч кандай мындай атаандашып көрө албай, анан жаздырдыбы деп аны игнорировать этип, ыр болсо отуруп салып деген жок андай. Албетте кубанып турабыз. Мен кубанып турам. Азамат жакшы иштеп атат, ырларды жаратып атат. Анан эл эле эскертип турат да, балки кээде жолугуп калганда эле мындай, сен эмне ыр жаздыр, клип чыкты, клип сом болуп тур, тиги Чолпон 3 ыр жазып, анан клип тартып салып тур го, деп мындай тийише кетишет да. Анан мен айтам, мен эмнеге мен таймашышым керек депчи, мисалы үчүн. Чолпон ал аябай таланттуу, өзүнүн жолу бар. Демек мен кубанам анын ийгиликтерине. Ал эми менин оюм бир ошо айтып атпайм. Альбом деп эле. Менчи ушун Таиландка барып анан тиги башкача эмелер сүйлөшкөн альбом деп калдым да. Мисалы үчүн биздин ырчылар мындай ырды чыгарып, клип тартып эле кое берет го. Анан негизи дүйнөлүк мындай система музыкадачы, Америкада кандай болот? Ошол эле Эд Шеран деген биздин ырчылар бар го дүйнөлүк деңгээлде. Алар сиздин ырчыларыңыз дүйнөлүк биздин ырчыларыбыз бар го, Эд Шеран бектерчи. Ошолор аябай күттүрүшөт экен да мындай. Анан жылына 6 альбом чыгат экен, ошонун арасынан 2 хит болсо сонун экен, мисалы үчүн. Анан альбомго башкача экен көз караш, бир стилди тандашың керек. Анан өзүңдө ошол жерден кызыктуу экен да. Альбом менен ушу биринчи жолу иштеп атам өзүм. Нон-стоп менен да биз постоянно альбом жазыш керек, альбом деп аталы, бирок биз жаздырып туруп эле элге кое берип эле, клип тартып кое берип ушундай. Балким билбейм, кайсынысы биз үчүн эффективный экенин чындыгында билбей атам. Альбом кылып көрүңүз, анан айтасыз дегендей. Акыркы убактарда көп байкап атабыз. Негизи соц тармактарда, интернетте, Инстаграм жайнап эле сиз өзүңүздүн сүйүктүүңүздү сүйлөшкөн кызыңызды аябай эле алып чыгып атасыз. Мен сүйлөшкөн ачык эле айтып, көп ырчылар мисалы жашырат, айтышпайт. Сиз ушунчалык кызыңызга ишенген үчүн алып чыгып атасыз. Ошо сүйлөшкөн кызыңыз жөнүндө бир толугураак маалымат бере кетсеңиз. Сүйлөшкөн кызымдын аты Айсулуу, ал хореографический училищеде окуган да. Мен музыкальныйда окугам, Куринкеевада. Анан бир корпусу бир да. Анан ошол жерде кичинекей кезимде Нон-стопко жаңы ошол кастингке өтүп, жаңы эметип атканда эле Mail.ru деген бар эмес беле сайт. Ошол жерден сүрөтүн көрүп калып, анан хореографический деп жазылып турганын көрүп, биякта окуйт экен деп 1-2 жолу мындай көрүп кеттим да, көрүп калдым. Көрүп калып эле, жактырып калып эле, анан ошондо мейлге жазып эле, анан мага жооп бербей коюп, анан кайра ал жазып ушинтип жүрүп эле, көп эле жыл болду, биз 8 жылдан бери сүйлөшүп жүрөбүз. Анан балерина азыркы учурда болсо мейкап артист болуп, травма алып калып, бийлелип алып, анан мейкап артист болуп
деги эле 8 жылдан бери кыз жигит болуп жүрөсүздөр. Ал эми нон стоптун иштеп баштагандан чачыранга чейин канча жыл болот адашпасам да? Бир 6-7 жыл болуп калды, э? 7 жыл. Демек, нон стоп жаралгандан баштап эле чогуу өзүңүздүн сүйлөшкөн кызыңыз бар. Бирок мындай светский раут деген болуп калат, выходтар болуп калат. Ал жакта нон стоп бар кезинде ар дайым сиз чолпон менен жүрдүңүз. Бирок бир четте тияк биякта Айсулда жүрчү. Ошол учурда экөөңүздөрдүн мамилеңиздер деги эле кандай болчу? Мен жеке эле мага эмес, четте мындай биздин көрөрмандарга да кызык болсо керек. Анткени ал сиздин кызыңызга деле мындай өзүнө бир инсан катары сүйлөшкөн кызы, сүйүктүү жигити башка эле бир кыз менен тиякта жүрөт, ал биякта жүрөт дегендейчи. Мен негизи өзүм бир аз мындай психологмун да. Анан Айсулуу менен мындай аябай түшүнүктүү кыз болду. Демек биз дагы ушул 8 жыл ичинде көп эле мен Жыргалаев менен саякаттап кетип калсам деле мисалы үчүн туурабы. Ошондой учурларда келип туруп сүйлөшүп коем. Кудайга шүгүр. Сизге ишенет. Ишенет, албетте, ошол ишенүү, анан сүйүүгө ишенүү. Ошол бизди сактап калды деп айтсам болот. Бир кол чаап койсоңуздар кадырлуу биздин меймандар, күйөрмандар. Макс, биз сизди ырчы катары билебиз. Теле алып баруучу катары чарттарды алып барып жүрдүңүз, Тумар чарт алып барып жүрдүңүз, Жыргалаев алып барып жүрдүңүз. Бирок мен мага кызыктуу болгон нерсе, жакында эле биздин ушул өзүбүздүн эле жакын достордун жеке жашылыгында сиз тамадада болуп жүрдүңүз. Айта турган нерсе, мындай эми профессионалдуу тамада катары жеке мен өзү көз карашым менен жаман эмес. Анча мынчаларына караганда мыктыраак, жашыраак экен. Деги эле канча жолу ушул салтанат алып барып көрдүңүз? Жактыбы, оорчулуктар кандай экен? Негизи ушул биз досторубуз менен ушундай туулган күндөрдө, майрамдарда отуруп калганда эле негизи менде мындай бир өзүмдүн качеством бар, мындай атмосфераны карап турам да, мындай четинен мындай болобу, контролировать этип турам баарын. Анан бир жолу Абир Касенов байкебиз өзүнүн чыгармачылык кечесин берип атканда аябай волноваться этип эле эмне болуп атат, жакшы элеби деп келсем, билбейм, ведущий жокпу, даярданбаптыр да, ведущий жок экен. Ошол учурда мен микрофонду алып туруп, кел мен ведущий болуп берейин деп туруп, ошол жерден ведущий болуп көргөм. Анан ага чейин деле мындай баарыбыз отуруп калганда микрофон алганда, микрофондон үнүм бир башкача чыгат да, мындай уверенность болуп эле, өзүмө жагып эле микрофондон. Ошону колдоно баштайм да. Анан Кудайга шүгүр, оор жерлерде эле албетте көп негизи официально мындай тамада болуп иштеп көргөн эмесмин. 4-5 жолу алып барып көргөм. Анан азырынча жакшы. Азырынча жакшы, бирок болуп кала элексиз. Ал деле өзүнчө тажрыйба, ал деле искусство, тамада болуш. Канча кишилик тойду алып бардыңыз? Канча той алып барган эмесмин мен өзүм. Той деп мындай чоң маракелерди алып бар элек, мындай корпоративдерди 50 киши, мындай бир эме ушундай учурларда албетте алып барам. Жакшы. Эми эң негизги тарапка келип жеттик. Азыр ыр башталып атат, үй бүлөлүк жашоо жакындап калды деп атасыз. Клиптер жазылып, ырлар жазылып атат. Анан адам деги эле өзү жалгыз аябай көп умтулуп иштеп жүргөндө бир дем күч берип, колдоп жүргөн жанында адам болбосо, күйүп кетиши бат эле. Албетте, бул ырчыларга андан да көбүрөөк таасир бар. Анткени өзүңүн ырыңы чыгар, радиого алып бар, тияк алып бар. Азыркы учурда менеджер алдыңызбы, же эле продюсерский состав барбы, команда барбы? Негизи мындай командам деп айтканга азырынча шашпай эле коеюн. Бирок мен ушул ар бир тарапта, ошо видеодон болобу, музыкадан болобу, аранжировка, менин кеңешчү адамдарым бар. Досторум бар, ошол эле чыгармачылык чөйрөсүндө. Анан ошол адамдарды мен команда катары деле мындай бир аз карайм да. Бирок мен командам, анан мен офисим, анан мен эме деген буйруса ага дагы барабыз, дагы бир жакшы ойлор бар. Бирок мындай командам бар деп айта албайм. Ошол эле мен Азырынча кеңешкен адамыңыз бар. Экинчи калайсыз, албетте эле баары алдыда. Жана биздин теле көрүүчүлөрүбүз, эжекелер, апалар, жеңелер, келиндер, бизнес адамдары, айырмасы жок ким көбүнчө айтып калышат, азыр Кыргызстанда кенедей кыргызыбызга саны бар, сапаты жок, ырчылар толтура болуп кетти, жайнап кетти. Азыр аябай сапат жок, музыканы биз түшүнбөй атабыз. Дегендей мындай дегенге көз карашыңыз кандай? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Демек, ар бир ырчы деле өзүнө жаккан музыканы жаратат, өзүнүн жүрөгүнөн чыккан музыканы жаратат. Ал музыка элдерге тарайт, элдер тандайт. Демек,
ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Мен бул жерге эч кандай эми ооба мурун ырлар жакшы болчу, анан азыркы ырчылар эмне мен айта албайм. Сизде көрүүчүлөр, угарманыңыздар, поклонницалар көбүнчө жаштар болуш керек, улуулар сиздин ырларыңызга көп маани бербейт. Биздин ушу нон-стоп учурунда ушу бийиктик аттуу чыгармабыз чыкканда чындыгында ушу улуу аудиторияны дагы алганбыз. Ошондуктан Жыргалаевди да көрүшүп, улуу адамдар да сыйлашат да. Мындай жолукканда, ой, мен сен саякаттап жүрүң, аябай жагасыңар, жагат, ушул мындай настоящийсиңер дейт да, мындай өзүңөрсүңөр. Эч кандай фальш жок. Жак жок деген. Сизге чоң рахмат. Салтка айланган сурообуз бар. Деги эле буга чейин 7-сезонго чейин Кыргызстан сиз үчүн эмне деп атып, ар бирөөсүнөн сурап чыктык. Ооба, кандайча дегенде. Ал эмне деген? Болобу ошентип жооп берсин. Мен түшүнгөн жокмун деген. Кыргызстан сен үчүн эмне? Кандайча эмне? Кандайча эмне? Кыргызстан деген бул өзүнө өзү жооп берип салгандай эле да. Эми ошол суроону өзгөрттүк сиз. Өзгөрттүк. Чыпалак Батырдын тууганы болуп кетет биздин Максат Батыр. Албетте. Кыргызстанга турист көп келиш үчүн эмне кылыш керек? Эки сүйлөм. Аябай философик китеп жазбаңыз. Ооба, антип эле болду. Сиз турист катары, профессионалдуу турист катары айтып бериңиз. Сервис, 1. реклама, маркетинг. Все, сервис менен эле маркетинг. Макс, сизге чоң рахмат. Албетте эле сервис жана маркетинг Макс мырзанын ою боюнча жетиштүү болот дейбиз. Албан ийгиликтерди каалайбыз дагы. Эми бир жылдыздуу селфиге кезек берели дагы. Андан соң сиз менен даярдаган оюнга кезек берели. Албетте эле туугандар, эгерде сервис менен маркетинг эле керек дегендер комментарий жазыңыздар жана лайк басыңыздар. Жана балким дагы бир сунуштарыңыздар бар болуп калышы мүмкүн. Макс деги эле сүрөткө жакшы чыгат. Анда эмесе биз сизге белегибизди даярдап койдук. Ошол белегибиз албетте эле биздин жарыкка чыгышыбызга бизге жардам берген биздин башкы демирчи Шоро компаниясы бир корзина даярдап, Шоро байкен өзүн жөнөтүү экен. Ал эми ошону бергенге чейин биз сизге чакан оюн даярдап койдук. Сиз үчүн көп кыйын болбойт, ортого келип бериңиз. Кол чабуулар. Макс, биз сизди көп кырдуу ырчы деп тааныйбыз. Ошондуктан азыр алдын карап турасыз. Артка бурулганга 1 секундуңуз болот. Монтип туруп, артка бурулганда экранда бир ырчы пайда болот. Аны көрүп туруп, буруулар менен дароо бүт снимать этесиз. Ырындагы, образындагы кыймыл аракеттерин, өзүнүн фишкаларын тякпек, бир куплет, бир припев. Балким бир припев эле кылып койсоңуз болот. Анда эмесе туугандар, биз даптайбыз. Кол чабуулар жаңырсын Максат Садырбековго, кыргыздын ырчыларын туратабыз. 1-2-3 кеттик. Бир эле секунд. Сени сүйөм, чын жүрөгүмөн, көздөрүңө жалына. Бурлабыз. Ну? Сиздин оюңуз Анжелика ушинтип эле жүрө берет. Колчабам, эме. Кандай? Бир-бирин эстерди го. Сиз конкурска катышып атасыз. Анжелика демек ой боюнча, Максаттын ою боюнча ушинтирди айткен. Кетти кийинкирчи. Ушинтип салалы. Арсен. Ушинтип салалы. Бул өрөт, бул оюнда. Оюн. Колчабалар. Максат бурлос. Ай асмандай бикси, алыстан мен айрылай, асылдыктын бириси, айта албаймын абайлай. Жакшы. Женский образга келиңиз. Биз жолуктук, качан билбейм үмүттү, жүрөк оту. Элеп алдың сен. Юля, бери жакшы салып кулап кетейин деп атасыз. Бери жакшы. Кийинкиси. Болду. Кийинкиси. Омар. Кыргызстанның Йогурт тил болуп кетти. Эжекемдин образына кир. Эл артисттин образына кирчи гана Максат. Кирип көрөлү. Асман. Асман, айрылбайсың, сынбайсың.
Фара, фара. Ошо мен тексттерди вообще өзүм ырларым текстти унутуп калам мен. Ага, түшүндүк. Кеңеш сизге йод керек турбайбы? Хорошо, кеттик анда биздин байкебиздин. Оппа Gangnam Style. Мына мен тип. Жакшы, кеттик. Музыкалык сабатың бар сенин? Жайлоодо. Жайлоодо музыкалык сабагым бар. Оу, Элдирим модель. дагы. Бишкекке деген жок. Ал Расул, адаштырып уят болсуң, эле Бекбарбек Бекбарбектин. Так, Бекбарбекте чабалекей. Асел дейм да. Алдабан ырдасаңар болсу эле. Кимдин автору? Анда ошо мынтейин бир жолу карап кой. О, Бекбайке. Кеттик анда биз. Алдаба сен, калбадың не, жалбадың го сен. Алдабай мен, жалам деп, единца жок. Кеттик. Ох, дискотека түнкү Бишкекте. Oh yeah! Достор менен жүрөм кечинде. Нана фанатирим. Боло мен ошо тилдерим жакшы негизи. Нурмат. Торгой. Да, Торгой да. Торгой, чабалекей, кумурска, жан-жанар ырларды кеттик. Сенсиң менин торгоюм ай, сук көздүн оргоюм. Эмнеге мен ушу тексттерди. Анда эмесе туугандар. Өзүңөр да байкадыңар, максат бир 10 ырчын арасынан 2-10 элерди да окшойт. Ошон үчүн кийинки рекордко көңүл буралы. Эң текст аз билген рекорд сиздики? Меники. Эми ажымания жазатабыз. Буга чейин айымдардын арасында рекорд 20 ажымания менен теле алып баруучу Айзада Жамгырчиева. Жок деген Айзадан ашыңыз эми? 20. Эркектер арасынан Гүлжигит Калыков 70 ажымания. 70. Салам Кыргызстандын долбоордун алкагында. Анда эмесе кеттик, ажымания жазайлы. Ошоң менен сиздин азыркы бул кестеги косягыңызды жууп кетебиз дегендей. Анда эмесе биз мен эсептеп турам, баарыбыз чогуу мага жардам бериңиздер. Максат Салам Кыргызстанда ажымания рекордко кеттик. 54 азаматсыз. Эмеден Айзададан 2 жол ачты. Кечирген атсыз экен туугандары билинип калды окшойт. Рекордко жетпей калдыңыз, бирок албетте эле нон-стоптон чыккан жигиттердин рекордуна кирдиңиз. Айзададан 2 жол ашпады. Айымдар менен жакшы болду. Анда эмесе Макс, сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Телекөрүүчүлөргө, өзүңүздүн күйөрмандарыңызга, Айсулууңузга кайрылуу жасап алсаңыз болот. Коомдук биринчи каналдан мүмкүнчүлүк түзүп берели. Ох, аябай. Эмнеге силер тирде үйтасыңар ушунчу? Мен ажымай кылбадым э? Албетте барыңыздарга жакшылык, ден-соолук, жакшы маанай. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы дем өртүсү Шоро компаниясынан Шоро байкебиз сизге белек алып келатат. Ой, Шоро. Жана албетте сиз футбол жакшы көрөсүз. Биздин Кыргызстандын курама командасынын башкы дем өртүсү жана официалдуу суусу бул легенда. Мөңгүлөрдөн табылган суу, бир кол чаап койсоңуздар болот тургандар. Бул мен канчаны кылам? Бул мен канчаны кылам? Бул менен 55ти кыла албай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан мындай кармап алыңыз. Мындай элеби? Бозосу, шоросу, куруттары. Эң негизгиси кыргыз жыттанган бизде чыгарган өнүмдөр. Чоң рахмат туугандар. Рахмат. Шоро байкем сизди узатып коймокчу. Колчалар менен каттыңыз. Жакшы. Максат Садырбеков, Салам Кыргызстанда. Урматтуу айымдар, жалпыңыздарды Мээримдин салонуна чакырабыз. Мээрим сиздер үчүн дайыма даяр. Жашнакай кийимдерди кийиңиздер келсе, астыдагы дарекеге кайрылсаңыздар, сонун кийимдер бар. Дүйнөлүк спорт жакында футбол башталат туугандар, барыңыздар, өз командаңыздарды тутуңуздар жана Кыргызстандын курама командасынын официалдуу суусу легенданы ичиңиздер. Sen жөнүндө бул жерде ырдагым келди, sen жөнүндө эркелеп ким келди, сүйүмдү билдирип өзүңө. Бир өзүңө күндөн күнгө күчөйт сүйүп
olan adam sensin. Günü tün görgüm gelet elesin oyunda düşüme giresin. Bütüne karşı çıksa da suyumuz cennet koparın mendiksin. Ay bari yesin de gündüzü geçinde bir hiç kimge vermememi seni. Dübölük bolcu benim enden değil. Jamgır toktavoy toksada milyon gündür ötsöda Canыңдамын оқчум менни Seni suyum жалғыз сени Jamgır toktavoy toksada milyon gündür ötsöda Canыңдамын оқчум менни Seni suyum жалғыз сени La 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 Bir özüne günden Suyup oynadım Görmedim can senden solu Yarıdım beri seni Denemin ömürge Senin canında Bunlarda ırdağım geldi sen canımda Şirin söz dördüm men terdim sana arna Bir özüne Жылмаю өмүр узартат. Биз сиздерден өмүрүңүздөрдү жок дегенде 1 саатка узартканга аракет кылдык. Туура айтасыз, өмүрүңүздөр узун болсун, бар болуңуздар. Бир жумадан кийин кайрадан амандашканча аман туруңуздар. Албетте, жакшы жатып, жай туруңуздар. Кийинки ишембиде жолукканга чейин. Хей! Салам Кыргызстан сиздер үчүн. Санжар, Назира жана Гүлжайна. Салам Кыргызстан!